учурда резонанс жаратып жаткан мыйзамсыз басып алынган жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча сиздин көз карашыңыз жана ойлоруңуз кандай? Президентибиз Садыр Нуркожоевич мыйзамсыз басып алган жерлерден жана үй салып алгандарга мыйзамдаштырып берүү боюнча жарлык чыгарбадыбы? Мен буга өз пикиримди айтканга мажбур болдум. Анткени мыйзамсыз басып алган жерлер ошол мыйзамсыз басып алып үй салып алган жерлер боюнча буга чейин бир канча жетекчилер, мисалга айта турган болсок, айыл өкмөттөр, акимдер, прокуратура, сот системасы деги эле укук коргоо органдарынан баардыгы эле ушул мыйзамсыз жер басып алгандар боюнча бир канча иштерди козгоп, керек болсо камалып кеткендер бар. Ошол эле учурда ошол мыйзамсыз жанагы үйлүш жерлерге үй салып алышкан, фондунун жерлерине үй салып алган, мына ошол жерлердин баардыгын бүгүн мыйзамдаштырып берели деген ою, сунушу мага жакпай калды. Анткени мен ошол эле учурда айыл өкмөт болуп, райондук администрацияда акимдик орунга чейин иштеген адам катары биз адамдарга бир канча жолу жаман көрүнүп, алардын үйлөрүн сүрүп таштаган учурларыбыз болгон, токтотуп койгон учурларыбыз болгон. Анан келип ошончо эмгектин баардыгын жокко чыгаргандай болуп атабыз да. Бул эң жаман бир коркунучтуу жагы, биз ошондой жер басып алууга жол ачкан болуп калабыз. Мындан кийин дагы адамдар жер басып алсак, эптеп эле үй тургузуп койгон болсок, анан кийин мыйзамдаштырсак болот экен деген түшүнүктү берип калабыз да. Мисалы, ал жерде карапайым элди ким алдап, ким мыйзамсыз жерлерди берди. Маселен, кээ бирки адамдар бар, адамдарды уюштуруп, өздөрү шагылдарды, таштарды төктүрө коюп, мына жер ушул силердики, биз мыйзамдаштырып беребиз деп алдап туруп акчаларын алган. Карапайым эл түшүнүп-түшүнбөй ал жерди сатып алган. Акчасын ала албай, же жерди ала албай, анан жерди эптеп үйдү салып, бүгүн жашап аткан учурда ошол шылуундарды таап, аларды камап, анан карапайым элге бир туура багытта жерлерди беришибиз керек эле. Кандай жерлер? Мен туура багыт дегеним суу чыкпаган, эгин тала айдалбаган боор жерлер бар. Мындайча айтканда, тоолуу десек да болот, мындай адырлуу жерлер бар. Мына ошол жерлерди бериш керек болчу. Анткени бул практикада биз көрүп келатабыз, бир канча мамлекеттерди көрөбүз. Тоо таштардын ичинде үйлөр, тегиз жерлердин баардыгы эгин тала болуп турат да. Мисалы мына Турцияда кадимки эле биздин мынабы Арашандагыдай, же болбосо жана Чуңкурчак эс алуу жерлериндегидей жерлерде үйлөр турат. Тегиз жерлердин баардыгы дыйканчылык. Эгин айдалат. Мына ошондой биз да ошондой реформага барышыбыз керек. Мен эмне үчүн бул маселени айтып жатам? Себеби бүгүн биз эгин тала айдай турган жерлерибиздин баардыгын ушундай үй салуу менен, эгер жанагы мыйзамсыз басып алган жерлерди мыйзамдаштырып берип, жерлерибизди эгер эгин талаларын таарытып бере турган болсок, анда келечекте биз өзүбүздүн мамлекеттин жарандарын өзүбүз жанагы эгиндер менен, же болбосо ошол азык түлүк менен камсыздай албаган өлкөгө айланабыз да. Ошондон улам мен айтып атканым, мыйзамдаштырып берүүгө мен каршымын. Туура кээ бирки үйдү басып алгандар, же болбосо шылуундар бүгүн мени жаман көрүшү мүмкүн. Бирок чындыкты айтып коюшубуз керек. Мисал ала турган болсок, Өзгөн районун айта турган болсом, Өзгөн районунда шаардын эли, шаардын сыртындагы кээ бирки айыл өкмөттөрдүн фондунун жана кайра бөлүштүрүү жерлерин басып алып, үйлөрдү салып алганда, бирок ошол эле учурда ошол айыл өкмөттө жашап аткан миңдеген адам участок алып үй салайын деген очередте тургандар жери жок отурат да. Анан эртең ушунун артынан тополоң чыгып кетпейби? Анда биз деле басып алсак болот экен деген ойго келбейби? Деген ойдо мен бүгүн токтотуп калалы деп атам. Мисалы, мынан караңыз.
бир канча госрегистр, бир канча архитекторлор, бир канча айыл өкмөт, бир канча акимдер ушул маселеде күрөшүп келген да. Канча адамдар менен күрөшүп келген. Канчалаган делолор жатат прокуратурада, мыйзам жерлерде басып алган тууралуу. Эртең ушулардын бардыгы мыйзамдаштырып берип койгон болсок, анда мыйзамды сыйлап жашап аткан эл бүгүн мыйзамсыз жолго барса болот экен деген түшүнүктө калат да. Биз багыттуу иш жүргүзсөк, ушул жер реформасында, үй салуу реформасында, үй салуу багытында биз туура багытта иш жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм. Биз бүгүн жерге жайылып үйлөрдү салбай, асманга көздөп өсө турган мезгилде жашап аткан элбиз. Бүгүн биз көп кабаттуу үйлөрдү салышыбыз керек. Ошо менен элди үй менен камсыздап калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстанда Кудайга шүгүр бир канча шаарларыбыз бар. Ар бир шаар статусун алган жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү салууга уруксаттарды бериш керек. Мына ошо менен элди үй менен камсыздап, анан жанагындай захват, мыйзамсыз жерлерди басып алууну токтотобуз деген чоң үмүт менен мен президентке кайрылып жатам.